Салам экендештер, арбаңыздар. 2025 жылдын март айында биз чоң бизнес форум өткөргөнбүз Соода Өнөр-жай палатасынын алкагында. Ошол жерде ийгиликтүү мекендештердин, ишкерлердин, биздин мекендештердин докладын укканбыз. Кыймылсыз мүлк жаатына иштеген, ипотекага үй алып берген, батир алып берген биздин мекендештер кичинекей докладын окуп, аябай таң калтырды. 2024 жылы кыргыздар тарабынан бир эле кыймылсыз мүлк агенттигинен 3,5 миллиард рубльга үй сатылыптыр. Анын баарын биздин мекендештер Россиядан үй алышкан, Москвадан үй алышкан, ипотекага алышкан, экономикага чоң акчасы салган. Бүгүн маек ошол кыймылсыз мүлк менен иштеген батир алып берүүчү, ипотекага алып берүүчү, эң негизги биринчи төлөмү жок үй алып берүүчү агент менен сүйлөшөбүз. Назарыңызда буруңуздар. Балким силерге кереги тиет, сактап достор менен бөлүшүп коюңуздар. Мекендештер, салам алейкум дагы бир жолу. Биздин мекендешибиз, кызыбыз, жана мен айтып кеткендей, кыймылсыз мүлк агенттигинин жетекчиси. Бул сиздики эмес да, бирок сиз саткан ЖК. Ооба. Канча мекендеш алды ушул жерде? Биздин агентство аркылуу 30 мекендешибизге үй алып бердик. 30 именно ушул. Ооба, именно ушул ЖК Римскийден 30 үй бүлөгө үй алып берип жетиштик. Жүрүңүз маекти басканча. 30 болгондо жана аябай бир сонун сөздү уктум. Биздин мекендештер без первоначального взноса, биринчи төлөмө жок, ушул ЖКдан аябай бир акция болуп калыптыр, алып бердик деп. Ооба, эң туура. Бул жерде көбүнчө өзү биринчи төлөмү менен сатылчу да. Анан ошо жакында эксплуатацияга бериле турган болуп, эки корпусу акция кылышып, биринчи төлөмү жок продажага квартираларды чыгарып калышты. Аны биз бат реакция кылып, мекендештерге жеткизгенге аракет кылдык дагы. 30 мекендешибиз үйлүү болуп калды. Тез аранын ичинде күлүчтөрү даяр. 2 айдын ичинде уже үйлөрүнө кирип, сентябрга уже балдарын мектепке алып барып калышты да. Ошондо бул получается июль ичи болуп калды, июль. Жок. Июльда, ооба, акыркы кардарларыбыз изделкага чыккандары июнь болду. Ага чейин март, апрель, май. Келки кардарлар мындай да, бирөөсүнүн историясы жакшы болбой калат. Анан бир банктан чыгарабыз, анан изделкага чыгара албай калсак, кайра башка банктан чыгарып, келки изделкалар ошо 1 айга чейин созулуп калат. Анан жана экинчи табышмактуу нерсени да уктум да, азыр мекендештерге айтып коелу. Кызмат акысын албайбыз деп айттыңар. Кызмат акысы болгондо силерден кайдан пайда калат? Мисалы үчүн бекер иштебейсиз. Ооба, туура айтасыз. Биз кызмат акысын албайбыз. Биз застройщиктер менен түзмө-түз кызматташабыз. Москва, Московская область, Питер деген застройщиктер менен түзмө-түз иштешкенибиз үчүн алар бизге өздөрүнүн процентин чыгарып берет. Вознаграждение төлөйт. Демек, мекендештер силерге кайрылат. Бекер консультация бересиңер, бекер бүт баарын айтып бересиңер, бекер документти жасап бересиңер, эгер батир алам десе. Жок, банковский расходдор бар. Аларды өздөрү төлөйт. Анан страховкалар бар. Москвада обязательно страховка жасалыш керек. Жизнь, недвижимость керек болсо, ошолорду сөзсүз жасалыш керек болот. Анан банковский расходы дегенде эми дагы айтпай турганда жерлери бар. Бизде баары эле көбү официально иштешпейт да. Официально иштеп, мен ал жагын түшүндүм. Ал жагын биз дагы бир жолу уюштурганбыз ушундай бир батир алалы деп аракет кылып. Мындай эки НДФЛ деген болот экен, майда чирлер болот экен, анын баарын толуктоо менен жасап берет экен. Бирок негизгиси жанагы кээ бир кыймылсыз мүлк агенттер баягы одобрениега деп туруп 200, 300, 400 миңге алгандар бар. Жок, бизде андай нерсе болбойт. Биздики минимальный, самый минимальный 30 миңге чейин эле жасалат. 30 миң рубльга чейин эле жасалып туруп, андан ары батир алып калса, ошол силердин ошо 30 миң дагы иштебеген үй бүлөлөр үчүн. Такыр эле документи жок кишилер. Такыр эле документтери жок үчүн. Эми официальный өздөрү официально иштеген болсо, зарплаталары белгилүү болгон болсо, алардан бир тиын дагы алынбайт. Анда сонун экен. Дагы мекендештерге кандай айтып кетчү нерсе бар негизи? Биздин компания үйүндө балдар менен отургандар үчүн, же жумушунан эртеден кечке иштегендер бар да. Керектелер 12 сааттан иштейт, анан выходной болсо дагы эшикке чыккылары келбейт. Биз аларга ыңгайлуу болгон жерден барып, бекер консультация бере алабыз. То есть выездной барып туруп, кайсы жерге болсо үйүнө барып туруп, выездар. Үйүнө болсо үйүнө, же аларга жакын оң болгон жерге барып консультация беребиз. Заранее силерге чалат, кайсы номерге чалыш керек ушунда? 8926 155 32 37 номерине чалса өзүм жооп берем. Бир эле номер, экинчи номери?
на всякий 8926 145 04 04. 145 04 04 биз дагы жазып коебуз азыр астына да үстүнө да. А то акылдуу мекендештер бар ошо. Биз номерди айткан жерден өчүрүп туруп өздөрүнүн номерлерин кээде киргизип коет да, ошон үчүн мындай учурлар да болгон. Кудай буйруса анда ушул комплекстен 30дан ашык мекендештер метронун жанында экен, 10 мүнөттүк жол дедиңиз. Ооба, 2 метрого жакын. Метро Маринага 10 мүнөт и Домодедово метрого 10 мүнөт. Азыр мисалы үчүн мекендештер да кайрылса, кайсыл жерде объектиңер бар, кайсыл жерден жакшы условия менен объекттер бар? Если биринчи төлөмү жок, московский прописка менен алам дегендерге дагы азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Московский Новая Москва районунда биринчи төлөмү жок дагы алса болот, 10% первоначальный взнос менен алса дагы болот, материнский капиталды дагы биринчи төлөм кылып алса болот. Аябай жакшы варианттар болуп атат. Ал жакта дагы метрого жакын, пешком доступности, локациясы аябай жакшы жер. Анан биринчи төлөмү жок, Московский областтын почти бардык эле райондорунда бар. Бардык райондорунда бар. Биз кызматташкан застройщиктердин бардык көпчүлүгү эле ушул Московский областтагы бардык эле райондордо бар. Объекттер бир 20 чакта объект бар экен анда, азыркы учурда. 20 деп толук айта албайм, бирок 10го жакын бар. 10го жакын бар. Эң жакшы жери азыр биз Биргиза менен бир сыйра тактадык. Биякта ошол ипотеканын акчасы, мейли жөзөлөр кетти. Ипотеканын акчасы Бардыгы кыргыз кыздар окшойт. кыргыз мекендештердин балдары. Ооба. Биздин мекендештердин балдары. Ипотеканын акчасы квартиранын батирге арендага төлөгөндөн да арзан болуп калып атат. Арзан болуп калат. Себеби 40 миңден баштап 70 миңге чейин төлөп атат экен ушул бул комплекс. 70 миң потологу. Потолок 70 миң. Потологу. Үй бүлөлүк льгота 12 миллион берилет, 6% менен. Ошо 12 миллионго чейин алышса, анда 12 ошол 70 миң болуп калат. Ага чейинкилери 40, 50, 60, 70 болуп кетет. 70 миң төлөгөндөр ушул ЖКдан 70 квадрат метр алышты. Шерзат мырза, негизи качан көчүп келдиңер? Анан кийин батирди кандай качан алдыңар? Биз пока көчүп келе элекпиз. Батирди алдык 23 апрелде уже келип, ушул Римскийди көрүп кеттик. Уже 7 майда сделка болду. Такой степени тез болду да. Вот 7 майда сделка болду. Сразу документтер бүттү 7 майда уже сделкадан кийин. Мына 2 ай өтпөй уже 29 июльда плюшты алдык буюрса. Азыр ремонт кылып атабыз. Азыр ремонт көчүп келебиз иншалла. Биз 2 комнат квартира алдык, 60 квадрат алганыбызга апрелде сделкага чыктык. Азыр ремонт кылып атабыз, учурдабыз, буюрса ремонту бүтүп алсак аман эсен. Анан жашайбыз, баары жакшы. Ушул Мади недвижимостька чоң ыраазычылыкты билдирем, себеби ушу көпкө ниет кылып жүргөм, чоңураак квартира алам деп. Ошого да жеттик, буюрса баары жакшы. Сон ыраазымын ушу Мади недвижимостька. Ошонун эсеби менен сүйүнүп жыргап жүрөбүз. 2 ай мурун алдым, черновой алгам. Семейный ипотека менен Мади недвижимость алып берди, Наргиза Динара деген кыз. Ошо алдым, буюрса ремонт жүрүп атат, бүтөйүн деп калды, буюрса бүрсү күнү көчүп келебиз. Двухкомнатный квартира, 65 квадратный метр алдым. Айына канча төлөйсүңөр? Айына 65-тен төлөйм. 65 миңден двухкомнатный квартирага. Ооба, двухкомнатный квартира 5,5% менен алдым. Бул экинчи квартирабыз, буюрса 5,5% менен алдык. Өткөндө ошол биз дагы лизинг боюнча сүйлөшүп калдык да, көп таксисттер дагы ошо машинаны лизингге алып алат, то есть арендага алып алат дагы жүрө беришет. Андан көрө 3 ай лизинг, 3 жыл лизинг төлөп койсо, машина өзүнүкү болуп калат. Үйдө эле ошондой да, мисалы үчүн Сөзсүз. мен деле Москвада жүргөнгө бир 16-17 жылдын ар жагы болуп баратат да. Ошонун тиги Кудайга шүгүр эми батир бар, бирок ошо арендага алганда жөн эле тек кеткендер, мекендештер бар да, 10 жылдап, 15 жылдап арендага алгандар. Ошон үчүн бул ипотека лизинг менен салыштыргандачы, лизингде баягы пока компаниянын атында болуп турат го машиначы. А бул жерде өзүң сразу после регистрации собственник өзүң болосуң. Точно, точно. Өзүң болосуң, каалаганча регистрация коесуң, каалаганча прописка коесуң. Анан 30 жылда просто банкта обременение гана болот. Аны 5 жылда төлөп койсо деле болот, 10 жылда төлөп койсо деле болот. Өз үйүң өлөң төшөгүң деп коет. Мына Назира айым, Кудай буйруса, мекендештерге да кайрылып ушу видеону жүктөп коебуз. Көп мекендештерге пайдасы тиет деп ишенебиз. Диаспоранын атынан десе,
бир сөзсүз жеңилдеттүү жеңилдик скидка болот. да ошо мекендештер кайрыла бериңиздер. Биз мекендеш өзүбүздү колдойлу, өзүбүздүкүлөрдү. Орустардан кыймылсыз мүлк алгычакты, биз мекендештер кыргыз тилинде айтып берет, выездной да бар экен. Арендага караганда бир сыйра өзүңөргө ипотека алып туруп, анан кийин Кыргызстандын жарандары, Россиянын жарандары да кайрыла берсе болобу? Алардын условияларын Кыргызстандын жарандарына биз түз эле айтып жатабыз, ачыгынчы. Силерге азыр не выгодно, потому что азыр ключевая ставка 18%, алар алганда уже 20-21% болуп кетет. Анан айына төлөмү көбүрөөктөн болуп кетет. А кээ бир жанагы курулуш компанияларда неме бар экен? Рассрочка деген жери бар экен, мисалы үчүн 7 жылдын ичинде төлөп. Ооба, рассрочкадагы бар, бирок рассрочкада собственник боло албайсың сразу. Ал сен төлөп бүтөсүң, анан собственник болосуң. Либо ипотекага өткөн убакыттан баштап гана собственник боло аласың. Анда токеттер жери мекендештер жана номерлерге чалса, Ооба. ошол жерден айтып бересиңер. Офис кайсыл жерде? Офис метро Нагатинская, да? Варшавская шоссе 41 дом. Да, биз дагы жазып коебуз. Эзайым, ийгилик ишиңерге бар болгула, мекендештерге пайдаңарды жеткизип туруп, Кудай буйруса ушул видео аба жакшы болуп, мекендештер пайдасын тийгизсе, дагы бир жарым жылдан кийин Кудай буйруса айымдар менен жолугушабыз, андан кийин бир жыйынтыгын чыгарып коелу, Сөзсүз, мындай да, багы бизде семейный ипотекага туура келген семьялар Москвада аябай көп. Алар алып койсо эч кандай минуска кетпейт. Сөзсүз многодетныйлер бизде аябай көп. Бир баласы болбосо, бир баласына сөзсүз үй керек болот. Бул жакта жарым ипотека полностью төлөнбөсө дагы, какой-то частный Москвада иштеп жүрүшкөндө төлөп калышкан болсо, ипотекасы менен кайра сатып беришсе болот. Ну, выгодно. Ийгилик мекендештер, сизге да бар болгула, бай болгула. Рахмат. Мади недвижимость компаниясы өтө активдүү иштеди. Биздики биринчи консультацияга келгенде эле сразу бронь кылдык, алдык. Андан кийин бир 2 жумадан кийин сделкага чыктык. 2 комнаталуу, 64-65 квадрат метр, айына төлөмү 69 болду. Аны биз субсидия менен кыскартканыбызда уже 66-га түштү. Азыр айына 66. Да, Кудай буйруса өзүңөргө оформление болду барысы? Ооба, оформление болду. Биз Кыргызстанга кете электен мурун сделкага чыгып кеттик эле. 3 ай Кыргызстанда жүрүп келип, азыр ишин алдык. Биздин ушул себепчи болгон Наргиза и Динара Мади недвижимость бизге деген ушинтип рекламачы айтып калды. Келип көрүп, сразу бир күндө эле бронь кылып, кийинки жолу сразу сделкага чыгып алып калдык. Двухкомнатная квартира, 62 квадрат метр. Айына канча төлөйсүңөр? 65 миллион. 65 миллион двухкомнатный квартира. Так, канча балаңар бар? 2 кызым бар. Сонун Кудай кут кылсын. Рахмат чоң. Биздин квартира 2 комнаталуу. Алганыбызга 2 айдай болуп калды. Кыздардын жардамы аябай жакшы болду. Баштан аяк оформлениядан баштап ключ алганга чейин жардам берип жүрүштү. Мади недвижимостька аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Ушулардын жардамы менен биз ушинтип үйлүү болуп кубанып отурган учурубуз. Мади недвижимостьтун группасына кошулганыма 1 ай болду элек. Скидка деп жарыяп калышты. Анан отурган жерибизден эле бардык сразу. Барып эле сразу бронь кылдык. Анан 1 жумадан кийин уже документтер даяр болуп, сделкага чыктык. Ошентип ойлобогон жерден үйлүү болуп калдык. Канча бөлүк квартира? Двушка, 62 квадрат метр. Айына канча төлөйсүңөр? Айына 61.700дөн азыр. Все, ичиңерге ийгилик, бар болгула, бай болгула. Рахмат силерге да, чоң рахмат.